Бул сабакта Binance'дын интерфейси менен таанышабыз. Өткөндө айтып кеткендей, Binance бул крипто дүйнөсүндөгү эң чоң биржалардын бири. Ошондуктан мунун аябагында көп функциялары бар. Биз болгону өзүбүзгө тиешелүү гана жерлерин үйрөнөбүз. Эң биринчи могул оң жак үстүндө кошелек деп турат. Обзор кошелька. Биякта биздин канча акчабыз бар, кайсы акчабыз, кайсыл жерде ошолорду көрсөк болот. Обзор кошелька дегенде бул биздин кошелектердин баарында канча акча бар, ошону көрсөтүп турат. Анын ичинде мисалы основной аккаунтта канча биткоинибиз бар, канча эфириум бар, канча BNB бар. Ошолорду көрсөтөт. Азыр бизде основной аккаунтта акча жок. Андан кийин маржинальный аккаунт менен фьючерстин аккаунттун бизге тиешеси жок. Бул экөө аябай опыт талап кылат, ошон үчүн бияка киргендин кереги жок. Эгер кире турган болсоңор, сөзсүз түрдө аябаганда жакшы билим алып, булардын эмне экенин жакшылап билип алып, андан киришиңиздер керек. Андан кийинки кошелек, бул ошол бизге P2P'ге керек болгон кошелек. Азыр биякта бизде $21 бар. Бул ылдый жактар бизге таптакыр тиешеси жок кошелектор. Андан кийин биякта ввод, вывод, отправить, перевод, история кошелька. История кошелька качан кимге акча жөнөттүңүз, кайра качан кимден акча алдыңыз, ошолор көрүнөт. Перевод болсо бул кошелектордун ичиндеги основной аккаунттан бул пополненияга которуп же наоборот пополнениядан основной аккаунтка которуп ушул жерден кылабыз. Отправить бул бирөөнө Binance'дын ичиндеги Binance'дын сизге окшогон дагы бир колдонуучуна акча жөнөтөрдө ушул жерден жөнөтөбүз. Андан кийин вывод бул деген сиздин кошелектөгү акчаларды башка бир адамдын кошелегуна жөнөтүү. Бияка адрес жазат, бияка сет тандайт, кайсы сет менен. Анан вывод кылса болот ушул жерден. Андан кийин ввод. Бул жерден наоборот биздин кошелекке акча салабыз. Мисалы USDT сет кайсы? Эфириумбу же Tron'ун сетиндеби же BNB, биз көбүнчө Tron'ну колдонобуз. Андан кийин биз именно ошол P2P торговля каерде болот, ошол жака кирсек, ал үчүн торговля P2P. Азыр мен компьютерден көрсөтөт атам. Андан кийин интерфейсти телефондон да көрсөтөм. Бирок аякта кыска болот. Эң негизгиси компьютерден көрсөтөбүз, андан кийин смартфон менен. Негизи сабактардын көпчүлүгүнүн компьютердеги версиясы, андан кийин телефондогу версиясы болот. Биринчи талбец бул сатуучулардын аттары, андан кийин канча ордер кылганы акыркы 30 күнүн ичинде. Ал 30 ордердин канчасын ийгиликтүү кылдык, канчасы отмена болду, ошонусу. Экинчи талбец баасы, үчүнчүсү лимит. Мисалы бул 3000 сомдон ылдый сатпайм дейт. Андан кийин оплата, способу оплаты, кайсыл банктар менен же кайсыл электрондук кошелектер менен иштейт. Ошол. Андан кийин бияка бул жерде фильтрлер бар. Мисалы бияка жазып койсок болот 900 сом деп. 900 десек, бул ким 900 сомго сатат, ошол чыгат, башкалары чыкпайт. Бул жерде валютаны тандайбыз, мисалы KZS, кыргыз сому, анан казак теңгеси, рубль, доллар. Биз кыргыз сомун тандайбыз. Андан кийин оплата. Эгер сизде жалгыз гана Optimo банк болсо, Optimo банк тандайсыз. Бул жерде жалаң Optimo банк барлар чыгат. Андан кийин эл картыңыз эле болсо, эл карты тандайсыз. Биякта эл карты барлар чыгат. Бул ошондой фильтр да могул жер. Анан бул жерде дагы бир кнопка бар, обновить деген. Мисалы, муну басып туруп 5 секунд тандасаңыз, ар бир 5 секунд сайын обновление болуп турат, анан баанын өзгөргөнүн көрүп турсаңыз болот. Андан кийин үстүндө бул купить, сатып алам десеңиз ушул жака киресиз. Жок, мен кардар болуп сатам десеңиз, бул вкладкага киресиз. Так, андан кийин үстүндө обучающее видео. Эгер англисче билсеңиздер, биякты басып дагы кантип сатыш керек, кантип сатып алса керек, аяктан көрсөңүздөр болот. Андан кийин ордера, бул биздин ордерлер, буга чейинки. Мунун ичинде 2 вкладка бар. Биринчи обработка деген чыгат. Бул азыркы учурда төлөнө элек же төлөнүп жаткан активный ордер ушул жерге чыгат. Андан кийин все ордера. Биякта да фильтрлер бар, мисалы кайсы монеталар USDT менен иштейбиз биз көбүнчө. Көбүнчө эмес, негизи эле USDT менен иштейбиз. Биякта кереги жок. Андан кийин купить, продать. Купить десеңиз сиздин жалаң сатып алган ордерлер, андан кийин продать дегенде сиздин саткан ордерлер гана чыгат. Же болсо экөө тең чыгат. Бул жер негизи бухгалтерияга керек. Курстун аяк жагында биз силерге бир таблица беребиз, Excel'де өзүбүз жасаган. Ал жакта кайсы кошелектон качан канча USDT саттыңар же сатып алдыңар, ошолор жазсаңар болот. Мисалы сиз компьютер жок кезде сата бересиз, сатып ала бересиз, анан кечинде же убакыт болгондо компьютерди ачып, Excel'ди ачып,
ал жака мисалы купить бассаңыз качан канча долларды кандай курс менен сатып алыңыз, ошонун баарын жазасыз. Прибыльыңызды эсептегенге жардам берет ушул жер. Андан кийинки все статусы. Биякта не оплачено, завершено. Мисалы кээ бир ордерлер отмена болуп калат, ошон үчүн жана Excel файлды толтуруп атканда бул жерден завершенону басып алып толтурсаңыз ыңгайлуу болот. Бул биринчи столбец монета, андан кийинки сумма, бул болсо баасы, бул канча USDT, количество. Андан кийинки контрагенттин аты, контрагент деген бул сиз бизге окшогон эле ошол саткан же сатып алган киши. Бул жакта контрагент деп аталат. Андан кийин статусу завершено, не завершено, ошол биякта операция. Мисалы могул операциянын ичине кирип переписканы көрөбүз же дагы ушул жөнүндө маалымат алабыз десеңер, үстүндөгү номерди бассаңар болот. Ар бир ордердин өзүнчө номери болот. Мисалы муну бассак, биздин переписканы көрсөк болот. Здравствуйте, вы здесь? Да, здесь. Лайк не забудьте деп беребиз. Спасибо деп беребиз бири-бирибизге. Мунун жакшы жери ушул ордердин ичине киресиз дагы, эгер кайсы банк менен төлөгөн же кайсы банкка төлөм кабыл алганыңызды унутуп калсаңыз, ушул жерден көрсөңүз болот. Мисалы бул Optimo банк менен иштешиптербиз. Төлөптүрбүз. Андан кийин курс 85тен болуптур. Ушулорду же болсо бияктан перепискадан бир маанилүү жерлер болсо, мисалы кээ бирөө бул жерде Optimo деп көрүнүп турат, бирок бияктан суранышы мүмкүн, мага М банкка жөнөтө аласыңбы депчи. Жана Excel файлды толтуруп атканда ошол жерден бир аз тактык керек болсо, биякта карай коебуз. Биякта биздин отзыв, андан кийин контрагенттин отзывы, андан кийин кете турган болсок, P2P центр пользователи. Бул жакта биздин аккаунт жөнүндө баардык маалыматтар. Үстүндө атыбыз болот. Могул жерде кичинекей ручканы басып туруп, никнеймди алмаштырсак болот. Бул никнеймди бир жылда бир эле жолу алмаштырганга мүмкүн. Андан кийин 30 күндө канча ордер кылдыңыз, ошол канчасы успешно болду, канчасы не успешно болду, ошол мунун баары эми түшүнүктүү эле. Мисалы отзывдарыңыз 100% положительный болуптур. Биякта негативный отзывдарды көрсөңүз болот. Биринчи сделка качан болгонун, качан регистрация болгонуңуз. Андан кийин обратная связь, P2P KG бизге лайк басыптыр. Биякта болсо биздин банковский счеттор, способы оплаты, бул жөнүндө да өзүнчө сабак болот. Кантип кошобуз, кайсы банктарды кошсок болот. Андан кийин биякта подробнее ошол способы оплаты, бул жерде кайсы банктар менен иштешебиз ошону жазабыз. Андан кийин кантип объявление коебуз, биздин активный объявлениялар биякта. Бизге керектүү ошол эле. Суроолор болсо сурайбыз. Мындан кийинки сабакта интерфейсти смартфондон көрсөтөбүз.